Бүгүн 26 ноябрь 2023 жыл. Бул Жуңгал району Байзак айылы Кара Кече деген Кыргызстанды жылыткан көмүр кени бар го, ушул жерден башталат. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле ушул жерден КамАЗдар кетет. Эң чоң жол, стратегиялык мааниге ээ жол да бул. Биздеги Жуңгал районундагы жалпы бирден бир көйгөйлүү маселенин бири ушул Кара Кече жолу 40 километрди түзөт. Бул жерден суткасына 400 КамАЗ кирет, 400 КамАЗ чыгат да бир сутканын ичинде. Эң көйгөйлүү маселе ушу жол маселеси болуп атат биздеги туугандар. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле мына КамАЗдар өткөн сайын чаң, мына көрдүңүздөрбү? Капчыгайдын ичи даже сырткарга чейин чаң чыгып кеткен. Өзүңүздөр көрүп тургандай эң көйгөйлүү маселе ушул болуп атат. Жайыттар таарып, жайыттын баарына чаң басып, уже чөптөр чыкпай калды. Ушу өкмөт башчы, өкмөт тарабынан, президент тарабынан ушул видеону чоң репост кылып таратып койсоңуздар, туугандар, бизге чоң жардам кылгандардан болот элеңиздер. Анткени себеп деген ушу Кара Кече көмүр кенинен чыккан көмүрдү Кыргызстандын мындайча айтканда 80% жылыйт экен ушу Кара Кечеден. Ушул Кыргызстанды жылытып аткан ушул Кара Кеченин жолу ушундай көйгөйлүү маселени жаратып атат. Бул чаңдан балдар, жаш балдардын, чоң кишилердин баардыгы ооруп, жана ички оорулардан курч ооруларга чейин алып барып атат. Азыркы учурда жаш балдардын дагы ооругандары абдан күндөн күнгө өсүүдө. Ошондуктан биз жуңгалдыктар жалпы өкмөт башчы Акылбек Жапаровго кайрылат элек. Мына 23 ноябрда министрлер кабинетинин жыйынында дагы ушул маселе козголгон. Ушул Кара Кече жолун асфальттап берүү боюнча деп жуңгалдык депутат Эмил Жамгырчиев ушул маселени көтөрдү эле. Акылбек Жапаров ал жерден суу себилет, суу себүү маселесин карап жатабыз деди эле. Бирок азыр кыш болгондугуна байланыштуу сууга деле анча көп туруштук бере албайт го деп ойлоп жатабыз. Анткени бул жерде КамАЗдар тынымсыз каттагандыктан бачым эле чаң кайра эле уча берет. Ошондуктан буну 2024 жылдын бюджетине киргизип, толук көзөмөлүнө алып биз 2024 жылы ушул жолду жалпы 40 километр болот экен. Ушул жерди асфальттап берүүсүн биз өкмөт башчыдан терең суранабыз. Жана бул видеону репост кылып баарыңыздарга аманат кылып тапшырып кетет элем. Ушул видеону таратып коюңуздар. Сиздерден көптөн көп сураныч, туугандар. Машина өткөндөгү чаң ушул көрүңүздөрбү, туугандар? Не деген чаң бул? Капчыгайдын ичи болсо көрүнбөйт такыр эле чаңдан. Ушул жакта жашап аткан Байзак айылынын тургундарына ыраазычылыктар. Бул мындай маселе республика боюнча жок болуш керек менимче.